Участниками являются Асанбек Улуадылер, председатель правления некоммерческих жилищно-строительных кооперативов, Курманалиев Велиман Курманалиевич, председатель правления «Один шаг к будущему», бренд «Келечек», Кушуев Тариев Бишенбекович, председатель правления «Мурас», Болотбеков Бакытбек Болотбекович, председатель правления «Аиском», Шигайбаев Ильгар Акылбекович, председатель правления «Ибадат». Вам слово. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү пресс жыйынынын катышуучулары жана журналисттер. Мен Турак жай кооперативдеринин ассоциациясынын төрагасы болом. Атым Адилет. Турак жай кооперативдеринин ассоциациясы юридикалык жактардын бирикмеси. Бул өз ыктыяры менен бириккен юридикалык жактардын пайда табууну иштин негизги максаты кылып санап алган, өзүн өзү каржылоо жана өзүн өзү актоо принциптеринде иштеген коммерциялык уюм болуп саналат. Ассоциация өзүнүн ишинде турак жай кооперативдик системасы бар, алдыңкы өлкөлөрдүн эл аралык тажрыйбасына таянып, кооперативдик кыймылдын жана принциптерин жетекчиликке алат. Турак жай кооперативдеринин ассоциациясы бул деги эле кооперативдик принциптерди орнотуу, сактоо, алардын кызыкчылыктарын мамлекеттик деңгээлде лоббирлөө болуп саналат да. Турак жай ушул ассоциациянын бул биринчи максаты учурда социалдык сектор мамлекеттин негизги жана приоритеттүү чөйрөсү катары саналгандыктан өлкөдөгү болуп жаткан өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле бул Кыргызстандагы көйгөйлөрдүн бири бул турак жай маселеси. Өзгөчө бул жаштардын басымдуу көпчүлүгү турак жайга муктаж. Анын ичинде ушул көйгөйдүн курч турганы Бишкек жана Ош шаарларында батирден батирге көчүп, жакындарынын, туугандарынын үйүндө баш калкалап жүргөндөр бул абдан көп. Ошондуктан бул турак жай маселеси өлкөбүздө артыкчылыктуу багыттардын бири болуп келет. Биз ушул маселеде бүгүнкү күндө ушу 4 кооператив биригип, айта кетсем, Мурас коммерциялык эмес кооперативи, Айском коммерциялык эмес кооперативи, Келечекке бир кадам коммерциялык эмес турак жай кооперативи, андан тышкары Ибадат коммерциялык эмес кооперативи биригип ассоциация түздүк. Ассоциациянын ушул 4 кооперативдин алды 3 жыл, арты жарым жылдан бери иш алып барып, өлкөдө 1000ге жакын адамды үйлүү кылып коюшту. Ушул кооперативдер аркылуу үйлүү болушту. Бул деген орточо эсеп менен 1,5 миллиард сомду түзөт. Деги эле бул ассоциацияда мындан ары дагы ушу даяр үйлөрдү алып берүүдө эле эмес, келечекте бир көп кабаттуу үйлөрдү курулуш тармагында дагы алгылыктуу иштерди алып барууга максат коюп турушат. Ошол курулуш тармагында бул курулуштун өзүнүн сапатын, бекемдигине кепилдик берген курулуштарды тургузуп, өздүк наркта ошо өздөрүнүн мүчөлөрүнө, аны менен катар эле аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, медицина кызматкерлерине, мугалимдерге, Бишкек шаардык тазалык кызматкерлерине жана башкаларга мындай өздүк наркта ошолорго бир шарттарды түзүп, ошолорго сатышат да. Андан тышкары бул ассоциацияда дагы бир максаттарынын бири, бул жакында эле биз бириктик. Ошол ассоциациянын негизги милдети буга чейин кооперативдерде, деги эле кооперативдер 2 түргө бөлүнөт, коммерциялык эмес жана коммерциялык болуп. Ошол коммерциялык эмес кооперативдер мыйзамда толук мындай жеткиликтүү жазылбай калганына байланыштуу биз жакында эле ушу министрликтер менен министрликке, тиешелүү министрликке өз сунуштарыбызды, ой пикирлерибизди бердик. Ал жерде кандай мыйзамга толуктоолорду, өзгөртүүлөрдү кийриш керек экенин. Андан тышкары бул
биздин өлкөбүздө азыркы күндө коомчулукта талаш тартыштар ушул кооперативдер боюнча бүдөмүк ойлор, күмөн саноолор болуп жатат. Ошолордун баарын эл арасында мындай минималдуу түрдө болсо дагы мындай ишеничтин дагы бир кепилдигин берүү иретинде дагы ошол ассоциацияга баштары биригип ушу кооперативдер биригип отурат. Дагы бизге бул бириккен кооперативдердин кимдер бириге алышты, кандай кооперативдер, кандай критерийлердин негизинде биригишти. Булардын баардыгы тең буга чейин өзүнүн мүчөлөрүнө ачык айкын иштеп келген. Ар бири ошол иштин мүчө болуп катталгандардын баардыгына өзлөрүнүн иштөө эрежелерин, анын ичиндеги ар бир акча каражаттарынын жана башка ошол кооперативде болгон маалыматтардын жеткиликтүү болушу үчүн онлайн, мындайча айтканда электрондук системада иштеп жаткан кооперативдер биригишти. Дагы баардыгында тең бул кезек күтүү онлайн түрдө өтөт, онлайн түрдө жүргүзүлөт. Электрондук, андан тышкары мындай электрондук дагы добуш берүүлөрдү, мисалы үчүн бүгүн заманга ылайык алыста жүргөн адамдар ошол ар бир өзүңүздөр билесиңер кооперативдин мыйзамында баардык чогулган мүчөлөрдүн жыйыны менен өзгөртүүлөр болуп, ошол кооперативдин ишинде ар кандай толуктоолорду, өзгөртүүлөрдү, сунуштарды кийип турушат. Мына ошондо ыңгайсыздык жаратпаш үчүн электрондук добуш берүү, ар бир кардардын өздүк кабинети, ошол өзлөрүнүн мисалы үчүн телефону аркылуу деле ошол кооперативден маалыматты алып, катталып, ошол кооперативде болуп аткан бир жаңылыктар менен өзлөрүнүн ойлорун бөлүшүп турууга ушундай жеткиликтүү доступтар ачылган кооперативдер бүгүнкү күндө ушул ассоциациянын тегерегинде чогулуп отурабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу пресс жыйынынын катышуучулары. Мен Курманалиев Элеман Курманалиевич, Келечек Турак Жай кооперативинин төрагасы болом. Биздин Келечек Турак Жай кооперативи 2019 жылы 15 октябрда ачылганбыз. Ошондон бери жумушубузду алып барып келип атабыз. Андан тышкары 3 жылдын ичинде биз 600дөн ашуун адамды үйлүү кылдык. Бунун ичине киргендер 600дөн ашуун адамдын ичине кирген. Бул миграцияда жүргөндөр, үйгө муктаж болгондор. Бирден бир биз колубуздан келишинчекти салымыбызды берип келип атабыз десем болот. Адан тышкары өзүңүздөр билгендей эле ассоциацияны биз түзгөнүбүздүн себеби бул 2004 жылдан баштап өзгөртүү болгон эмес кооперативдерде. Ошону бир аз кошумчалап биз кошумча кошуп атабыз өзгөртүүгө. Адан кооперативдердин азыркы болуп аткан ситуацияларын берки кооперативдерди өзүңүздөр көрүп аткандай, 2001 жыл, 1,5 жылдан бери бир-эки пирамида, жакынкы маалыматтарда пирамида деп чыккан үчүн биз кооперативдер бул пирамида эмес деп толугу менен мен айтып бере алам. Себеби бул жактан пирамиданыкы өзүңүздөр билгендей эле өйдөгө көтөрүлүп кеткенден аркадагылар албай калат. Булда болсо абратына кайра үй алган адам кайра төлөп берип кете берет. То есть бул деген шарик деп айтсам болот. Чогуу биргеликте биз бири-бирибизге жардам берип кете берет да, үй алып, уюм. Саламатсыздарбы, бүгүнкү пресс жыйынынын катышуучулары. Менин атым Болотбеков Бакытбек, Айском коммерциялык эмес турак жай кооперативинин башкармалыгынын башчысы болом. Биздин кооператив 2020 жылдын сентябрь айынан бери Кыргызстанда иш алып барып келатабыз. Бүгүнкү күнгө чейин биздин кооператив аркылуу 210 үй бүлө үйлүү болду. Биз Кыргызстандын бардык аймагында иштеп келатабыз. Мамлекеттик жумушта иштегендер, бюджеттик иште иштегендер, жеке тармакта иштегендер ушул биздин кооператив аркылуу өзүнүн үйгө болгон муктаждыгын чоң маселесин чечип
жетишти. Дагы биз кезек менен башка кардарларыбызга үй менен камсыз кылып келатабыз. Мен эмнени айткым келет? Акыркы кезде баарыбыз эле мына көрүп атабыз. Көбүнчө ушул социалдык тармакта кооперативтерге көп сөздөр, каралуулар болуп атат. Кооперативтерде признаки финансовый пирамида бар экен, абайлагыла депчи. Эми бир кооператив ошондой иштесе, бардыгына ошондой сөз тийип атат. Анан негизи кооператив өзү деген бул эң жакшы иштетилип чыккан модель да. Бул 200 жылдан бери дүйнөдө батыш өлкөлөрүндө өзгөчө, Европа мамлекеттеринде, Канадада дагы бул модель жакшы иштеп келатат. Аякта мамлекеттик дагы колдоо бар. Мамлекеттен дагы, мисалы үчүн Германия мамлекетин алып көрсөк, ошондой эле жеке кооперативтер бар экен. Аякта мамлекет жыл сайын бир суммасын каржылап, жардам берип турат экен. Алыс барбай эле коелу, мына март айынын аягында Орус Федерациянын мамлекеттик думасында депутаттар көтөрүп чыкты. Аякта мына Россияны жанагы согуш болуп аткан кезде санкцияга киргизгенден бери жанагы көптөгөн экономикалык кыйынчылык жаралды. Элдер үй ала албай калды. Ал жактын өзүнүн Центробанк деп коет, алар учетный ставкасын көтөргөн экен, жанагы ипотекага, кредитке болгон. Ошону көтөргөндө ипотеканын дагы пайызы көтөрүлүп, элдер үй алганга дагы шарты түзүлбөй калды. Анан ошол жактан айтылды, кооперативтерди колдош керек. Кооперативтерди колдоп, мына азыркы кезде эми мындан да келечек кооперативтерди анткени ошол аркылуу көптөгөн орус жарандары үй маселесин чече алат деп. Мына биздин Кыргызстанда дагы Улуттук банк учеттук жанагы ставкасын көтөрдү. Соответственно, ипотеканын дагы пайызы көтөрүлүп атат. Эми тиги элдерибиз кандай шарттар менен үйлөрдү алыш керек болчу? Буга чейин ипотека менен алып келишкен, курулуш компаниялардан алып келишкен. Анан мына кооперативтер ачылгандан бери көптөгөн адамга, көптөгөн мына орто мындай кирешеси бар үй бүлөлөргө ушул кооперативтер көп мүмкүнчүлүктү ачып бердик. Ар бир үй бүлө азастан болсо дагы каражатын топтоп, чогултуп, анан бир жыл болобу кезекке туруп, анан кезек менен узак мөөнөткө үй алып алганга чоң маселеси чечилип атат. Ошон үчүн биз мына ассоциациянын бириккенибиз, кооперативтердин бириккенибиз бирден бир максатыбыз ошол биригип кооперативтерди колдоо, Кыргызстандагы кооперативтерди мындан дагы өркүндөтүп, мамлекеттик колдоого өтүү деген биз ошол атайын программаны дагы иштеп атабыз. Мамлекеттен дагы колдоо болсо, биздин кооперативтер мындан дагы жакшы иштеп, көптөгөн биздин кыргызстандыктарды үй менен камсыз кыла алат. Эми мына жанагы социалдык тармактагы ар кандай жанагы мамлекеттик мисалы үчүн органдардын айтканын, жазганын окусак, кооперативтер өзү ачылып алып, эч кандай көзөмөлсүз иштеп атат, көзөмөлдөгөн орган жок деп атат. Чынында карап келгенде кооперативтер мамлекеттик юстиция министрлигинен каттоодон өткөндөн кийин болгону налоговый, анан соцфондко, анан статкомго отчет берет. Башка көзөмөлдөөчү орган жок. Кооперативтер өзү билгенин өзү менен иштеп келатат. Ошол кестен, ошол мыйзамда ошондой мындай бир мүчүлүштү пайдаланып, кээ бир айрым адамдар кооператив ачса жеңил эле экен, ушинтип ачып иштетебиз деп, анан ошентип жанагы бүгүнкү күндө 160 кооператив ачылыптыр. Ушу акыркы 4 жылдын ичинде 160 кооператив ачылып кеткен. Анан ошонун арасында кээ бирөө иштей албай калып, анан башка кооперативтерге дагы сөз тийген ошондон болуп атат да. Анан биздин дагы бирден бир сунушубуз болот. Ошол мамлекеттик бир органдын астында, юстиция министрлигинин астында болобу же башканын астында болобу, бир атайын бөлүм ачып, же бир башкармалык ачып, ушул кооперативтерди көзөмөлдөө боюнча жана ошолорго контроль жүргүзүү боюнча бир ишкана ачылса, кооперативтер ошого ай сайын болобу, квартал сайын өзүнүн отчетун берип турат. Өзүнүн канча кооперативде мүчө бар, канча жанагы алгачкы төлөмдөрү бар, канча адамга үй алып берди,
кандай иштеп атат ошондой бир көзөмөлдөөчү орган болсо дагы кооперативдерге да жакшы болот, иштей берет мыйзамдуу. Элге да жакшы болот, эч ким баягы кайсы бир туура эмес иштеген кооперативге алданып калбай. И мамлекетке да жакшы болот. Эл арасында жанагындай туура эмес иштеген кооперативдерге бөгөт койгонго. Ошол себептен биздин ассоциациянын иштеген максатыбыз, алдыга койгон программабыздын бирден бир себеби ушул. Ошол менин сөзүм ушу менен. Меня зовут Кошоев Тариль Бишимбекович, я являюсь председателем правления некоммерческого кооператива «Мурас». Мы открылись в октябре 2021 года. За короткий срок у нас количество приобретенных единиц недвижимости составляет по стране порядка 52 единиц. Также хотелось, как и у коллег, тоже заметить то, что у нас основной контингент – это простые люди, не являющиеся выходцами из богатых семей. Они покупают действительно небольшие квадратуры, в среднем до 35 тысяч долларов. Это небольшие квартиры, дома. То есть действительно и появляется контингент, который действительно нуждается в жилье. Хотелось бы добавить, что в самом законе о кооперативах одни из первых предложений гласят о том, что некоммерческие кооперативы, они создаются для поддержки государства в решении жилищных программ граждан Крымской Республики в помощь. И тем самым реализуется программа социального жилья. Если брать из самой статистики, на данный момент у нас 250 тысяч семей нуждаются в жилье. Ежегодно государственная ипотечная компания, жилищные кооперативы, коммерческие банки приобретают порядка 10 тысяч единиц недвижимости для граждан Крымской Республики. Однако у нас есть также другой показатель. У нас рождаемость больше, чем смертность на 8%. И к следующему году мы возвращаемся к тому же показателю. 250 тысяч семей, опять же, остаются в нужде. Потом, конечно, сама ситуация вокруг кооперативов, она благодаря определенным сюжетам, высказываниям, репортажам пришло к тому, что появилось некое недоверие. Национальный банк вышел с заявлением о том, что будьте бдительны при выборе самого кооператива. Учитывая данный факт, в тех же самых комментариях люди разделились на 3 категории людей. Первая категория людей говорят: извините, пожалуйста, но мы же приобрели через некоммерческий кооператив. Если в сравнении с государственной ипотечной компанией, наши наценки кооперативов, некоммерческих кооперативов в 10 раз дешевле. Если в отношении брать с коммерческим банком, то мы дешевле порядка в 30 раз от наценки коммерческих банков. И в этом случае мы решили собраться, создать ассоциацию и разработать некий регламент внутри нашей ассоциации. За основу мы взяли финансовую модель самой Германии. Первый жилищный кооператив, согласно истории, появился в 1898 году в Германии. На данный момент он превратился в Райффайзенбанк. В этом случае мы, разработав механизм, разные виды кооперативов есть: сберегательные, есть накопительные, есть строительные, и мы искали самый лучший вариант. Все финансисты 4 кооперативов, юристы, маркетологи, изучив данную ситуацию, мы пришли к тому, что мы переходим все 4 кооператива на немецкую модель, принцип поочередности. Можно заметить
тот факт, то, что Келечек сам изначально он работал по программе очереди, кооператив, некоммерческий кооператив. Келечек работал по этому же механизму и на протяжении долгого времени реализует успешно данную программу. Электронная очередь, она имеется практически у всех кооперативов. На личном сайте каждому члену кооператива выдается логин, пароль, который в онлайн-режиме может видеть, как двигается его очередь. И в этом случае у человека появляется уверенность в том, что с каждым днем человек растет в очереди, потому что в каждом из наших кооперативов изо дня в день происходит приобретение недвижимости. И каждый день у нашего пайщика кооператива будет приходить уведомление о том, что его очередь двигается. И мы придерживаемся одного из самого главного принципа кооператива – это прозрачность из 7 принципов. Это прозрачность, открытость, учет, голосование в онлайн-формате. Вчера мы были в Министерстве юстиции, благодаря заместителю министра юстиции Оразбека Мурза, он попросили нас со стороны от имени правительства, чтобы мы создали ассоциацию, написали письмо об изменениях законодательства. Тем самым, продолжая тему немецкой модели, мы нашли тот вариант, что на данный момент от имени ассоциации мы сейчас привлекаем крупные инвестиции у международных, у местных инвесторов для того, чтобы начать строительство социального жилья для простых граждан, куда будут входить действительно нуждающие слои общества. И тем самым мы, получается, будем иметь собственную, конечно, наценку, небольшую маржинальную наценку на продаваемую недвижимость, за счет которого будут создаваться резервные фонды для удовлетворения последнего пайщика. И в случае полного обнуления, примерно при привлечении инвестиций, дай бог, подай буйрса, в течение 2-3 лет все кооперативы могут обнулиться полностью, и тем самым будет уже полный возврат, который от полученной прибыли от самого строительства будет возвращаться в последующем, которые преображаются в собрание уставного капитала коммерческого банка для кооперативов. На данный момент Райффайзенбанк занимается данной деятельностью. Райффайзенбанк, он является коммерческим банком, который финансирует разные виды кооперативов, начиная агрокооперативы, жилищные кооперативы, медицинские. Тем самым, раз в Германии, в Европе все это получается по принципам очередности, прозрачности, открытости, думаю, нашими общими усилиями от имени ассоциации мы приложим все усилия, чтобы данная система заработала в полной мере на территории Кыргызской Республики. Спасибо большое. Здравствуйте, меня зовут Эльдияр Шигайбаев, я председатель правления жилищно-строительного кооператива «Ибадат». Вот по поводу ассоциации вам уже полностью объяснили, в чем плюсы, и про кооператив. Да? Цель нашей ассоциации, чтобы мы могли именно сами строить социальное жилье. Как сказал наш коллега Тарель Байке, он вам уже полностью рассказал про Райффайзен. Именно этот Райффайзен в свое время поднимался за счет строительства и за счет строительства социального жилья. Именно наша цель придерживаться механизма этого Райффайзена и строить самим. На сегодняшний день вот Ибадат, он зарегистрирован с лета прошлого года, и
у нас есть готовый объект, который мы сами построили и передали уже нашим членам кооператива. И в дальнейшем мы стараемся также придерживаться этого механизма и строить социальное жилье по мере своей возможности. В Ибадате на строительство финансируется не за счет членов кооператива. Строительство идет за счет собственных средств учредителей, и все те квартиры, которые мы сами построили и дали на долгую рассрочку, они уже готовы, и люди уже практически живут там, да? А во всем остальном я уже время не буду тянуть, да, полностью рассказали наши коллеги. Сіздер бірігіватансыздар, сіздер біріккеннен кейін бағасы арзандаймы? Мысалы үшін, бір квадрат метрі 5 сом болса, $5 чейін шығып жатыр, $600 чейін шығып жатыр. Бұл бажылық адамның қолынан кетпес емес екен. Қандай дегенде арзандау болу ғой? Биздики биринчиден биз деген строительный кооператив болуп, асын строительный компания жана өзүбүз курган социальный жильенуку баасын, бул деген үйдүн баасы зависит этет эмеден да, материалдан и участоктун баасынан да. Основной биз курганда минимально азыркы, мына к примеру, азыркы курулган үйдүн өзүнүн себестоимости бир $400–450 болуп калган да, квадраттычы. Ошон үчүн баасы арзандайбы же арзандабайбы биз азыр айта албайбыз. Негизги бүт курулуш жана үйдүн баасы бул материал менен жана участоктардан зависит этет. А материал болсо өзүңүз билгендей полностью бизге в основном эме зарубежден келет да. А зарубежден келип аткан материалдар доллар менен саналат. Поэтому бүт строительство долларга привязано, да. Цена, она однозначно будет чуть-чуть ниже рыночной, это однозначно. Однако у граждан Крымской Республики появляется возможность приобрести данный квадратный метр в рассрочку на 10 лет. Тем самым, например, если брать в сравнении со строительными компаниями, вы приобретаете недвижимость за $35 тысяч у какой-нибудь строительной компании, они вам предоставляют рассрочку на 3 года и говорят, что, уважаемые друзья, оплатите 30%, остаток 3 года. То есть вы оплачиваете в совокупности $720 в месяц. То есть в денежном выражении в сомах это 62 тысячи сомов выходит. Однако через кооперативы в рассрочку вы оплачиваете также 30%, остаток вам разделяют на 30 месяцев. Тем самым у вас ежемесячный платеж выходит 18 тысяч сомов. 18 и 62 тысячи сомов – это две разные категории лиц, которые могут себе позволить приобрести недвижимость. И тем самым, благодаря сейчас на данный момент, да, идут переговоры, да, есть официальное приглашение нашей ассоциации на переговоры и, дай бог, на подписание инвестиционных соглашений. В случае поступления данных денежных средств ассоциация, состоящая из 4 кооперативов, которая начнет, дай бог, строить, мы будем гарантировать то, что мы построим вам в течение 18 месяцев дом. Мы не будем строить 3 года, так как полностью денежные средства, согласно инвестиционных соглашений, будут приходить в полном объеме. И выбор становится между строительной компанией, что 3 года будут вам строить, вы будете оплачивать 62 тысячи сомов, либо строится за 18 месяцев при оплате 18 тысяч сомов в месяц. Это уже, опять же, выбор каждого гражданина Крымской Республики, что выбрать и у кого заказывать. Спасибо. Сіздердің атайын түзілістерді айтып отырсыздар да, жаңағындай
башка кооперативтерден алданып калган жарандарыбызды мындан кийин ошондой нерсеге жол бербеш үчүн кылып атабыз депчи бирден бир. Бирок кандай болсо дагы ошондой жарандарыбыз аябай көп санда алданып калганы чындык, танбайбыз. Анан ошондой адамдар мындан ары дагы болбойт, кылбайбыз деп чара көрүп атабыз, чара көргөнгө аракет кылып атабыз да. Сиздер тараптан конкреттүү кандай кепилдиктер берилет? Мисалы, очередь күтүп туруп акчасын алып дегендер бар. Же болбосо мына алганда акчасын компания банкрот болду деген себептер менен кетирбегендер бар. Мындай конкреттүү кандай чараларыңыздар бар ошондой адамдарга кепилдик бериш үчүн? Баягы сиз айтып атпайсызбы азыркы моменттечи, саламатсыздарбы депчи. Алданып калган кооперативтерден депчи. Өзүңүздөр деле историясын караңыздар. Очередке эмнеге биз өткөнбүз? Мисалы үчүн 2019 жылдан баштап биз очередный система менен иш алып барып келип атабыз да. 3 жылдан бери мына азыркы учурда кезек системасы менен ар бир биздин мүчөбүз көрүп турат онлайн. Качан менин очередим келет, ошондо алып кете берет. Акча чыкканда биз разрешение берип кете беребиз да. Анан 3 жылдан бери иштеп аткан менен өзүңүздөр караңыздар, азыркы моментте срокторун койгон кооперативтердин ушундай ызы-чузу болуп атат, 1 жылга жетип жетпеген, 1 жылдан өтүп мындай өзүңөр плюс-минус караштырсаң, баягы 3 жылдан бери иштеген историяны карап, ар бирге кезек системасын онлайн көрсөтүп атабыз. Кызматыбызды соцсеттерден өзүңүздөр деле көрүп аткан болушуңуз керексиздер. Соцсеттерден да көрсөтүп атабыз, кылган кызматтарыбыздычы бардыгын ачык айкын эл менен иштеп атабыз. Жада кезде сиздер да көргөнгө мүмкүнчүлүк берип атабыз бизчи. Аны өзүңүздөр карап көрүңүздөр бул нерсеничи. Башка кооперативдер жөнүндө мондай баягы туура башынан баштап жаңы ачылганда эле багытын туура коюп, эч жактан адашпай же аманатка бекем турбаган кооперативтердин бир-эки залакасы бизге да тийип атат эми ошондой моменттечи. Сиздер суроо берип аткансыздар, бардык кооператив ошондой деген жалпы элдерге ошондой болуп кетти да. Бирок биз ошол мындай историясын карагыла дегенибиз, башынан баштап иштеген канча жыл болду, ошого чейин алып бердиби, берпилер алып бербегенин эле алып бердик деп айтып коюп атат. Биз деген ар бир мүчөбүзгө Келечек Турак Жай кооперативи баарын ачык айкын көрсөтөбүз. Соцсеттерден деле мисалы үчүн документтерди канча адамды айткан болсок, ошончо адамды факт менен коебуз да. Только мындай болгонун эле айтып беребиз да. Ачык айкын. Мен кошумчалап коеюн. Кошумчалап коеюн. Сиздин сурооңузга кандай чаралар көрүнүп атат? Эми биз баягы мамлекеттик орган болбогондон кийин биз дагы жеке кооперативтербиз да. Андай чараны биз көрө албайбыз, бирок биз ассоциация түзүлүп аткандан кийин биздин ассоциациянын өзүнүн талаптары бар. Атайын өзүнүн сайты болуш керек. Аякта ар бир мүчөнүн логин пароль менен жеке кабинети болуш керек. Аяктан өзүн көрүп туруш керек, кезегин көрүп туруш керек. Анан ошол кооперативде эми дагы башка талаптарды коюп атабыз. Кезек менен үй алынат деген. Атайын азыр биз мүчөлүк кооперативтерде, мисалы үчүн көп кооперативтерде жанагындай мүчөлүк акылары болуш керек болчу кооперативтерди кармап турганга. Анан жаңы ачылып бүт мындай айтканда жанагы расходтун баарын азайтабыз, эч кандай акы төлөбөйсүңөр, бардыгы бекер дегенге чейин барган кооперативтер бар да. Мунун баары өзүнүн эмнени билдирет? Бул эртең түбөлүгү жок дегенди билдирет да. Анан ошондой биз атайын ассоциацияга киргизгенде дагы бир талаптарды бар. Ошол талаптарды аткарган кооперативтер биздин ассоциацияга кирет дагы. Анан биргелеште биз чогуу иш алып барабыз. Экинчи маселе, ким көзөмөлдөш керек? Аны көзөмөлдөгөнгө жанагы мен азыр айтып кеткендей, атайын ошол биз өкмөткө дагы кайрылып атабыз. Ошондой көзөмөлдөөчү орган түзүлүп, анан ар бир кооперативди көзөмөлгө алыш керек деп. Ошондо анан конкреттүү көзөмөл болот. Сиз да кошумча. Разрешите, я отвечу на его вопрос, пожалуйста. Извиняюсь. Нацбанк, когда предупредил о том, о выборе кооператива, будьте бдительны, 3 категории людей появилось. Первая категория говорят, да, мы получили, действительно, почему нам не верить? Мы дешевле получили, чем в коммерческом банке, чем в государственной ипотечной компании, мы живем. Вторая категория говорит, да, действительно, это пирамида. Третья категория людей сказала, извините, пожалуйста, у меня нет возможности платить банковские кредиты, проценты. Некоторые из-за вероисповедания они не могут идти получать кредиты под проценты.
так как в исламе запрещается процентная ставка. И получается, вышла третья категория людей, сказала: мы не можем, мы не пойдем. Только ответьте, пожалуйста, какой кооператив работает правильно. Мы не говорим то, что все кооперативы, каждый кооператив кооперативу рознь. Они все разные. Это то же самое, как в банке. Например, есть банк Бакай, есть РСК банк, есть Демир банк с турецким капиталом, есть банк Бакай местный, есть Оптима банк из Казахстана. Они же все разные, но у них принцип один. А их объединяет лишь одно – это критерий. Вы спрашиваете, что мы сделаем для этого? Мы создали для себя собственный критерий. В этих критериях написано то, что никто из нас не имеет права гарантировать сроки. Это раз. Во-вторых, мы приняли собственное постановление о том, что мы отказываемся от программы первоначальный взнос менее 25%. Если программа менее 20% первоначального взноса, тогда нужно собрать наибольшее количество людей. Это приводит к застою, и финансовая модель сама нарушится. И согласно, опять же, той же самой немецкой модели, там написано минимальное количество, чтобы человек стал пайщиком кооператива, должно быть 30%. Мы создали эту ассоциацию для того, чтобы разработать общий критерий, как я сказал. Также от имени ассоциации написано и передано вчера Министерству юстиции письмо об изменении законодательства, чтобы мы разработали общий критерий, по которому должны работать кооперативы в последующем. Чтобы, да, действительно был энный контроль. Да, действительно, некоторые кооперативы открывают кооперативы, не зная смысла и не зная самого посыла и для чего они открывают. Некоторые, не буду говорить кто, но некоторые кооперативы потратили деньги на приобретение биткоина. Ждали, что поднимется биткоин. Это нерациональное использование денежных средств. Ошол акчаны келген акчаны это биздин аманатыбыз. Мы за это ответственны. И чтобы быть открытыми и чистыми, мы решили полностью все 4 кооператива идти по открытому пути. И по вот этому критерию, когда согласованы, работаем по одной программе, и тогда уже у людей появится доверие к кооперативу. Как-то так. Я ответил на ваш вопрос? Құрылыс материалдары қымбат деп импорттауға тағыз деп. Мысалы үшін арматура өзімізден шығарады бүгінгі күнде. Цемент өзімізден шығарады. Кирпич өзімізден шығарады. Емнен алып беріп отырсыздар? Азыр бир маселе бул жактан. Азыркы кезде мына буякта турган кооперативдер 4 кооператив. Ибадаттан башкабыз биз үй сала элекпиз. Бизде каражаттар топтоп, кезек менен үй алып берип атабыз. Ибадат курулуш кооперативи ал өзүнүн каражаты менен үйүн салып, эми азыр эле бир эле үйүн берип атат. Биз үй салуу боюнча ошол биздин кезекте турган кооперативдин мүчөлөрүнө үй салуу боюнча мына биз 4 кооператив биригип, ассоциацияга биригип туруп, анан жанагы инвестицияга документтерибизди тапшырдык. Инвестиция Кыргызстанга ушул кооперативтерге алып келгенге көптөгөн биздин ушул 4 кооперативдин мүчөлөрүнө жеткендей үй салганга, каражатка ушул биз инвестицияга документ тапшырдык. Кудай буйруса деп турабыз, ошол 1-2 айдын ичинде чечилет. Чечилгенде биз баягы заказчик катары эле ошол курулуш үйлөрдү салдырабыз дагы. Анан эми баягы канчадан айланса баалары, анан ошонун баягы баасын коюп туруп, эми болжол менен азыркы кездеги сатылып аткан курулуш компаниянын баасындай болушу мүмкүн. Бирок бул жерден айырмасы болгон айырмасы. Биз аркылуу алган кардар 10 жылда төлөп бүтөт. Сом менен эч кандай пайызы жок эле 10 жылда төлөп бүтөт. Ошол айырмасы ошондой эле болот. Сейчас я отвечу такие вопросы по арматуре. Вот вы же говорите то, что арматура у нас выпускается, да, но эта арматура не соответствует стандартам. Когда мы, это вот, к примеру,
первый объект, который не связан с кооперативом, предыстория то, что у нас своя строительная компания есть. И эта строительная компания уже построила 3 объекта, завершила, сдала в эксплуатацию. Год назад мы строили, когда дом, мы первую арматуру покупали по 60 сомов, кажется. Это арматура российская. Наша местная арматура стоила на тот день 40 сом. Но разница в том, что нашу местную арматуру наши же органы они не принимают, потому что она не соответствует стандартам. Поэтому нам приходится брать арматуру только российскую, использовать для строительства. В любом случае это многоэтажный дом, и основная конструкция дома это арматура и бетон. Поэтому на арматуре при строительстве дома мы не можем экономить. Да? Если бы, допустим, наша арматура, наша или вот китайская арматура, она бы соответствовала стандартам и была бы дешевле, то, конечно, мы бы ее использовали. На сегодняшний день эта арматура, вот, она стоит уже около 120 сомов. Это за 1 кило, это уже в 2 раза подскочило. Это все вот из-за того, что курс доллара так